Жыл аягында мамлекет башчысы мындан кийин мектепке керектелүүчү окуу китептердин бардыгы дал ушул мамлекеттик учкун басмаканасында гана чыгарылыш керек деген жарлыкка кол койгондон бери ишкана болсо толугу менен ремонттон өтүлүп, жаңыланып, мындай жаңы жабдыктар орнотулган болчу. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул тапта 1-сентябрга чейин мектепке керектелүүчү окуу китептердин 1 миллион тиражы жарык көрүү алдында турат. Ал эми жылдын аягына чейин дагы 1 миллион даярдалышы күтүлүүдө. Бул деген сөз быйылкы жылдын аягы менен Кыргызстанда мектепке керектелүүчү окуу китептердин бардыгы толугу менен жетиштүү болот дегенди түшүндүрөт. Учкун ачык акционердик коому кеңири инфраструктурасы өндүрүштүк кубаттуулугу бар ири полиграфиялык ишкана болуп саналат. Ушул тапта аны толук пайдалануу аракети көрүлүүдө. Өндүрүштүк техникалык базасы толуктарып, шарттар түзүлүп жатат. Бул Германияда өндүрүлгөн паспорт чыгаруучу техника. Учурда кыргыз жарандар үчүн жеке документтер Германиядан буйрутма аркылуу жасалып келсе, жакынкы күндөрү Кыргызстан муну өз колуна алган жатат. Келишимдин негизинде акыркы үлгүдөгү техниканын көпчүлүгү алынып келинип, жакынкы күндөрү орнотуу иштери башталат. Биринчилерден болуп мамлекеттик маанилүү документтердин офсеттик ыкмасын даярдоочу машина коюлуп ишке кирди. Операционный системасын глобальный мирге тестирование өттүк. Анан уже паспорттун азыр ар бир компоненттери өзүнчө даярдалып атат. Паспортты чогулта турган машинени азыр установка кылып атабыз. Буюрса сентябрдан баштап бүт паспорттагы, ID карттагы акцизный марканын баары уже ишке кирет оборудованиясы. Коопсуздук кеңешинин жыйынында Кыргызстанда стратегиялык объектилердин тизмесин толуктоо сунушталып, дагы 5 кошулмай болду. Анын сап башында дал ушул Учкун ачык акционердик коомунун имараты турат. Учкун басмаканасына сиздерге маалым болгондой жаңы заманбап жабдуулар алынып келинди. Бул биздин жарандарга Кыргызстандын паспортун жана айдоочулук күбөлүктөрүн жеке компанияларга же чет өлкөлүктөргө кайрылбай, аларга көз каранды болбой, өзүбүздөн басып чыгарууга мүмкүндүк берет. Бул өз кезегинде улуттук коопсуздукка дагы оң таасирин тийгизет. Ошондой эле бюджеттик каражаттарды кыйла үнөмдөйбүз. Тизмеде мындан башка Гознак жоопкерчилиги чектелген коому менен Разаков шаарындагы аэропорт бар. Мамлекет башчысы белгилегендей, Баткен облусунун борбордук бийлик органдарынан кыйла алыстыгын эске алганда, Разаков аттындагы аэропорт улуттук коопсуздукту камсыз кылууга бир эле Лейлек районунун эмес, бүтүндөй Дубандын тургундарынын социалдык экономикалык турмушун жакшыртууга мүмкүндүк берген объект болуп саналат. Разаков аттындагы аэропортко маанилүү стратегиялык объект макамын берүү, анын коопсуздугун камсыздоо жана республиканын эң алыскы регионунун инфратүзүмүн өнүктүрүү боюнча тийиштүү маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошону менен бирге кылмыштардын бирдиктүү реестри, укук бузуулардын бирдиктүү реестри жана алар менен байланышкан башка автоматташтырылган маалыматтык базалардын борбордук серверлери абдан маанилүү маалыматтарды, анын ичинде жарандардын жеке маалыматтарын камтыйт. Албетте биз алардын талаптагыдай сакталышы жана ачык булактарга чыгып кетпешине жол бербөө үчүн шарттарды түзүүгө түздөн түз биз милдеттүүбүз. Министрлер кабинети жакынкы күндөрү сунушталган тизмени карап бекитип берүүсү керек, андан соң алардын коопсуздугу мамлекет тарабынан жогорку деңгээлде камсыздалат. Айжан Омолдошева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.